урматтуу жаштар, урматтуу мекендештер, бул маданиятты сактоо, маданиятты жайылтуу бир гана мамлекеттик органдын же маданият министрлигинин милдети эмес. Бул ар бир кыргызстандык жарандын улутуна, диний таанымына, саясий көз карашына карабастан ар бир кыргызстандык жарандын милдети болушу абзел. Бишкек шаарынын тургундары, шаардыктар, ошондой эле шаарыбыздын коноктору, мына кичинекей досторубуз отурат. Бардыгыңыздарды ушул азыр жүрүп жаткан жаштар жумалыгы менен куттуктайм. Мына биздин көз алдыбызда азыр боз үйүбүз тигилип атат. Бул боз үй биздин мамлекеттүүлүгүбүздүн символу болуп эсептелинет. Ошон үчүн жана жогоруда айтылгандай, азыркы ааламда ушу модернизациялашуу заманында тескерисинче улуттук баалуулуктарды сактоо абдан маанилүү болуп калды. Ошондуктан бул акциянын дагы негизги миссиясы, түпкү миссиясы ушул улуттук баалуулуктарды жайылтуу. Өзгөчө ушу шаардык жаштардын арасында унутта калып бараткан өзүбүздүн тарыхый мурасыбызды алып чыгып, аларга ошол эле мисалы ушул боз үйдүн тигүү технологиясын көрсөтүү. Жана башка мына бул жерде улуттук тамак аштардын көргөзмөсү өтүп атат. Улуттук кол өнөрчүлүктүн жетишкендиктери мына бул жерде көргөзмөгө коюлду. Азыр манас айтуу, дастан айтуу, комуз чертүү боюнча ар кандай мелдештер өтөт. Мына ушунун баардыгы биригип келип туруп, жаштарыбыздын улуттук аң сезимин дагы бир ирет көтөрүү, улуттук аң сезимин дагы бир ирет жандандыруу. Анан боз үй Шабдан айылынын боз үйү, мына Шабдан атанын айкелинин алдына тигилип жатат. Бул иш-чара Бишкекте жаштардын жумалыгы болуп атат. Ошо жумалыгын жыйынтыктоо кербен сыяктуу кылып бизди көчмөн коомдук фондусу чакырган. Ушул боз үйдүн чеберчилик саатын өткөрүп, кантип тигилет, жери кантип тандалат, анан боочулары эмне деп аталат, жаштарга айтып бересиздер деп. Мына эртеден бери 2 саат убакыт өттү. Биз келип жерди тандоодон баштап, мына боз үйдүн тигилип бүткөнүнө жери чеберчилик саатын өтүп, мына ички жасалгалары тагылып, салынып жатат. Боз үй өзү 100 баш, 8 канат, турпан талдан жасалган. Боз үйдүн сөөгүн ошо кеминдеги Султан деген жигит жасаган. Анан кийин бул боз үй атайын сырдалган жок.